Бизге мындай маалымат келек. Элдер сразу чыгат аны. Аны базардан кууп чыгыш керек. Аны сүйлөтө койбош керек. Мага кичине убакыт бересиздер. Сатуучулардын базарда укугун чектебейбиз. Бул катта салык кызматынын соодагерлерге карата жаңы келишим тууралуу сунушу жазылган. Документте Ош шаардык салык кызматынын жетекчисинин орун басары Майрамбек Карыбековдун колу коюлуп 9-мартта жазылган. Анда соода жайларды ижарага алып иштеткендер бийликке каршы митингтерге чыгышса, бир тараптуу келишим токтотулары жазылган. Бул маалымат интернетте желдей тарап, кызуу талкууга алынууда. Базардагы соодагерлер болсо бул келишим алардын колуна тие электигин билдиришти. Андайларды ойлойбуз, болсо айтат элек да. Мындай болуп атат деп элечи. Элдер сразу чыгат аны. Ошондой болсочу эмнеге сен бизде билесиң го, бекинип отурбай сразу айтабыз. Бизге мындай маалымат келек. Если келсе биз да ойлонсок керек эле. Азыр бул келелек бизге, мен мындай тааныш эмесмин. Оштогу борбордук базардын жетекчиси бул кат салык кызматынан мурунку жумада келгенин ырастады. Анын айтымында соодагерлер менен келишимине жогоруда айтылган өзгөртүүнү киргизүүнү сунушташкан. Ар бир соодагер менен келишим жыл башында эле түзүлөөрүн айтып, жаңы сунуштарды четке кагабыз дейт. Договорларга дополнение киргизбейбиз. Бул өз билгенде ар бир сатуучунун өзүнүн укугу. Biz аны бирөө сатуучулардын базарда укугун чектебейбиз. Же мындай кыгыла, тигиндей кыгыла деп чектей албайбыз аны. Аны ошондой сунуш катары киргизишкен, биз аны договорга киргизген эмеспиз. Юрист Мамат Шаиевдин айтымында бул сунуш туура эмес, берилген жана соодагерлердин укугун бузат. Аларга карата ачык кысым экенин айтып, ар бир жаран эркин пикирин билдирүүгө укуктуу экендигин эскертти. Мыйзамсыз сунуш да булчу. Ошол соодагерлердин ишине каршы келгенде жумуш. Бирөө эле туура эмес эле басып койсок ошо келишимдин негизинде, ошо налог көрсөткөн келишим негизинде аны базардан кууп чыгыш керек. Аны сүйлөтө койбош керек. Ал өзүнүн эркин билдирбей коюш керек. Ушундай бир кысымдын эле келип чыгышы деп ойлойм. Кысым да гана деп ойлойм. Бул сунуш эмненин негизинде келип чыкканын, ким тарабынан сунушталганын жана кандай максат менен деген суроолорго жооп алуу үчүн документке кол койгон Ош шаардык салык кызматынын жетекчисинин орун басары Майрамбек Карыбековго бардык. Бирок ал азыр эч кандай пикир билдирбей турганын айтып, жакынкы күндөрдө ачыктаарын убадалады. Мен ушул маалыматтар таркагандыгы тууралуу мен сизге азыр толук кандуу эч нерсе маалымат бере албайм. Себеби бунун үстүнөн азыр кароо иретинде бардык кызматкерлердин үстүнөн кароо иретинде жүрүп жатат. Ошол берилген маалымат боюнча сизге толук кандуу мага кичине убакыт бересиздер. Себеби ал маалыматтын кайсыл деңгээлде туура эместигин тактоо иретинде азыр иш жүрүп жатат. Ошол тактоо ирети бүткөндөн кийин сиздерге толук кандуу маалымат беребиз. Соц тармакка тараган бул документ тууралуу мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы жергиликтүү башчылар бул чечимди өзүн билемдик менен кабыл алышкан деп айыптап, учурда кызматтык иликтөө жүрүп жатканын, жыйынтыгы чыкса чара көрүлөрүн билдирген. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.